Рахмат, Жинок Акунович. Урматтуу өкмөттүн жаңы түзүлгөн түзүмү сиздердин ишиңизге ийгилик каалоо менен элдин ишенимин биздин ишенимибизди аткарып талыкпай таза иштеп берериңиздерге мен ишенемин. Урматтуу Сооронбай Шарипович, сизге деле маалым бул экономикабыздын приоритети туризм менен айыл чарбасы, билесиз. Айыл чарбага жылда буга чейин 5-6 жылдан бери жеңилдетилген кредит берилип келатат. Быйыл 2017 жылдын бюджетинде ушул программа уланса канча сумма бөлүндү, кандай процент менен берилет? Ушу менен бирге 2016 жылы канча жеңилдетилген кредит айыл чарбага берилди? Ушуга жооп берип койсоңуз. Эмки жылкыга 700 миллион сом каралды бюджеттен. Бул деген 7 миллиард сом банктар аркылуу 10% менен кредит берилет айыл чарбасына. Мен жана айтып атпайм, жанагы ошонун 1,5 миң кайра иштетүүгө беребиз, оборотствого деп. Ошол кетет. Быйыл дагы көбөйткөнбүз. Кийин 217 миллион коштукпу? 400-гө 217 коштук. Кийин дагы бүгүнкүгө бир 5 миллиардка барып калды азыр, 5 миллиардка. 5 миллиардка барып калдыбы? 5 миллиардка барып калды. Кийинки жылы 7 миллиардка чыгат буйруса. 2017 7 миллиард сом бөлүнүп атат. Туурабы? 7 миллиард сом кредит 10% берилет. 700 миллион сом бюджеттен субсидия берилет. Адылбек Алишевич, тактап айтып койсоңуз, 2016 жылы канча акча берилди дыйкандарга жеңилдетилген кредит? Жеңилдетилген кредитти банктар аркылуу берет. Биз жакы пайызын биз мамлекет өзүбүзгө алабыз да. Ошондо 2016 жылы биз бюджеттен 617,1 миллион сом бөлүп бердик. 2017-ге 700 миллион сом бөлүп бердик да. Ошондо эмдиги жылы ошо бир 7 миллиардка чейин ушу банктар бере алат да. Салыштырмалуу канча процент өсөт? Сумма кредит. 2 миллиардтан бир 2 миллиардка кредиттин суммасы бир 2 миллиардка көбөйөт дагы. Жакшы. Калган суроолорума коллегаларым берди, жооп алдым. Ишиңиздер ийгилик, рахмат. Рахмат сизге да.